Самара Каримова уруу кескилерди досу экенине карабай камакка салды. Президентибиз кетем деп жатканы туура эмес. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова өлкөдөгү саясий кырдаал, президенттин иштен кетем деген убадасы тууралуу үн катты. Тексти өзгөртүүсүз беребиз. Урматтуу кыргызстандыктар, ушул күндөрү Кыргызстан башынан оор сыноону өткөрүп жатат. Жеке керт башын гана ойлогон саясатчылар жаштарды алдына салып, жыйынтыгында кызматка жетүү гана максаттары болгонун 3 күн ичинде көрсөтүп коюшту. Бул аралыкта президентибиз элди сабырдуулукка, саясатчыларды мыйзамдуулукка кайтып келүүсүн үндөп, сабыр кылып турду. Кече өкмөт башына келген Садыр Жапаров президент арызын жазып кете турганын айтты. Мындай маалымат миллиондогон кыргызстандыктарды кабатыр кылды. Алардын катарында менин дагы жүрөгүмдү оорутtu. Себеби 2017 жылы шайлоочунун 54%-ын ичинде менин дагы добушум, ишеничим бар болчу. Биз президентти өз мөөнөтүнө чейин иштесин деп шайлап тандап алганбыз. Хан тактыга келгени өзүнүн карапайымдыгы, сабырдуу жана тазалыгы, жүрүм-туруму элине кыянаттык кылбаганы менен айырмалана алды. Өлкөнү талап тоногон уруу кескилерди досу экенине карабай камакка салды. Алар канчалаган заардуу, ыплас сөздөрдү айтып, президентти ал мусулман эмес, мунафык деп айтса дагы чыдады. Бүгүн президентибиз кетем жатканы туура эмес. Шайлоочунун көбүнүн колдоосун алып, 6 миллион элдин тагдырын колуна алган жоопкерчиликти таштап, бүгүн кыйын учурда кетип калса анда кечире албайбыз. Президент эмне үчүн кетишпеши керек? Себеби бюджетте 30 миллиард сом дефицит. Мамлекеттик карызын сурап Кытай турат. Жакында эле пандемиядан алсырап калган экономикабыз турат. Эки жаат болуп бөлүнүп, ыркы кеткен саясий топтордун тирешүүсүн турат. Эгер президент арызын жазып кетсе, бийлик кайра эле бир адамдын колуна топтолот. Нааразычылык жаралат, кайра толкундоо болушу мүмкүн. Ошондуктан президент журт атасы катары тирешкен саясий топтордун ортосуна бир топтоп шайлоону өткөрүп, Кыргызстандын бакубат жашоосуна тирек болушу керек жана милдеттүү деп эсептейм. Сооронбай Шарипович, бүгүн легитимдүү сиз гана мыйзам талаасын алып келе аласыз. Бул чындык. Кетем деп айтканыңыз туура эмес. Кыйын күндө басып кеткениңизди эл эч качан кечирбейт. Эл тандаган премьер-министр Садыр Нуркожоевич менен эри шаркак иштеп Кыргызстанды туңгуюктан алып чыгышыңызды шарт жана талап кылабыз. Биз бакубат, тынч өлкөдө жашагыбыз келет. Маалымат булагы, Фабула Чекит, KG. Ишен Назаров, ырчы, атымды өзүм жасадым. Аккордеон менен ырдасам үнүм ачылат. Кээде үн жаздырганда аккордеонго окшош нерсени боорума көтөрүп алып ырдайм, дейт ырчы Ишен Назаров. Ырчы менен Малика Динайко кантип дуэт аткарып калганын, Ишен Назаров деген ысымды кантип жасаганын, Ширин кызы жана башкалар тууралуу маектештик. Ишен, куш келипсиң. Азыр актуалдуу болуп жаткан суроодон баштайлы. Шайлоого бардыңбы? Бардым. Жарандык милдетимди аткарып, өзүмдүн добушумду берип келдим. Саясатка такыр эле кызыкпагандыктан жүрөгүмө жакын болгон партияга добуш бердим. Азыр эл сатылды деп эле ызылдашып жатышпайбы? Бирок добушту сатып алган адам эмес, сатылган адамдар көбүрөөк күнөөлүү деп ойлойм. Сатылбай койсо ким сатып алмак? Ырчы Малика Дина менен аткарган дуэтиңер жакшы чыгыптыр. Кимдин идеясы болду? Бул ыр казак боордоштордун тагырагы Бауыржан Эсебаев деген агабыздын ыры. Ырга уруксат алып койгондон кийин ким менен ырдасам деп жүргөм. Анткени ырдын сөздөрү жүрөгүмө жагып калган. Малика экөөбүздүн продюсерибиз Бакыт Тапаев ал экөөбүздү байланыштырып, анан дуэт жаралып калды. Ал байке мага көп колдоо көрсөтүп келет. Сөзүн Сайра Батыркулова деген эжебиз которуп берди. Биринчи жолу которуп ырдап жатам. Малика менен үн жаздырганы барганда эле жолуктум. Ыр карантинге чейин эле даяр болгон. Кийин үн жаздырган студиялар иштей баштаганда барып жаздырдык. Көп учурда дуэттерге басым жасап жатат окшойсуң. Буга чейин Алина Жетигенова, Алтынай Нарбаева менен дуэт жаздырдым. Экөөнүн тең талантын сыйлайм. Кичине кезимден ырларын угуп жүрөм. Кичинемден дуэт ырдамак бул жакта турсун, жанынан көрөт болдум бекен деген адамдар. Бирок кыялдасаң болот экен. Алина эженин концертине конок болуп ырдап калгам. Ошондо ырдайбыз деп сүйлөшкөнбүз. Алтынай эже болсо менин баласыңдай көрүп, жакшы мамиле кылат. Эки дуэт тең жакшы чыкты деп ойлойм. Өзүңдүн шоу бизнесин жасагандардын катарына кошосуңбу же искусство адамынабы? Менин жан дүйнөм мүнөзүм искусство адамдарына окшош. Бирок искусствонун адамымын деп аташ деле кыйын
керек го. Шоудон бизнес жасагандарга да өзүмдү кошо албайм. Кийин балким аларга кошулуп калабызбы билбейм. Кийинки ырларың апакеме бир аз жетпей калгандай болуп жатат. Эл бул ырларым менен тааныды. Анан ошондой ыр күтүшөт окшойт. Андан кийин да жакшы ырларым чыкты. Жеңил желпи ырдабайм дегем. Бирок түрдүү абалдар болот тура. Мисалы, тойлордо эл кайгырып отуруп калбаш керек экен. Аларга шаңдуу музыка керек. Апакем тойдо тартылган видеодон улам элге жакшы тарап кеткен деп ойлойм. Адамдарда эле ырлардын да тагдыры болот. Кээде сонун ырдатар албай калат. Музыкалык аспаптардын жан дүйнөсү болот дешет. Сага сезилеби? Мен козумду 1-классымда чертип ырдап жүрчүмүн. Аккордеон алган боюнча. Ал убакта бул аспапты алыш да оңой эмес эле. Өзүм эле үйрөнүп алгам. 1-класста эле ойногонду билчүмүн. Бирок аккордеон чоң болгондуктан толук кандуу 5-классымда черте баштадым. Борборго келип Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтунун аккордеон бөлүмүнө тапшыргам. 1-курста эле 5 курстагы балдардан таңыраак чертчүмүн. Ошол жерден 5-курстун балдары тойго барып ырдап жүрчү экен. Мени аккордеончу кылып кошуп алышты. Ошону менен азгырылып кеттим. Окууну да толук бүтө албай калдым. Сырттан окуу бөлүмүнө которулуп алгам. Эми бүтүрөйүн деп жатам. Көпчүлүк студент кезинде ата-энесинен акча алышат эмеспи? Мен алмак тургай кайра аларга акча салып ийчүмүн. Жан дүйнөсү бар деп жатпайсызбы? Мен аккордеондун жан дүйнөсүн сезем. Аны асыганда эле үнүм ачылып калат. Мындай ырдасам кээ бир ноталары ала албай калам. Үн жаздырган жигит аны байкап калып колума бир чоң сумканы көтөртүп алып ырдатып, үн жаздырган эсимде. Сахнага чыкканда да аккордеонсуз чыксам, колумду кайда коерумду билбей жүдөй берчүмүн. Акыркы учурда карантинге байланыштуу үйлөрдө олтурган тойлорго барып жатам. Ошол учурда да аккордеон менен үнүм ачылат. Жарык өчүп калса деле аккордеонум экөөбүз өчпөй ырдай беребиз. Кийинки учурларда кызың менен түз эфирлерге катышып жатыптырсың. Кызыңдын талантын таптоо үчүн аракет кылып жатасыңбы? Бул жакка да жетелеп алайын дегем. Бирок апасына кошуп жибердим. Карантинге байланыштуу бала бакчалар иштебей жатпайбы? Күндүз кызым экөөбүз жогубуз, апасы жумушта. Кыз бала атасына жакын болот деген чын окшойт. Мага аябай жакын. Анан түз эфирлерге чакырып калса ээрчитип алам. Таланты тууралуу айтсам, музыканы жакшы сезет, жакшы ырдайт. Жеке баракчама кызымды ырдатып видеосун жүктөп койсом, көп комментарий жазышат. Сүрөтүн жүктөсөм да мага караганда жакты белгисин көп алат. Ошол жактан көрүп калып кызым экөөбүздү чакырышат окшойт. Кайсы бир учурда жубайлар кризиске калышат дешет. Силерде андай болду беле? Көп учурда жубайлар акча маселеси үчүн урушуп кетишет эмеспи? Мен борборго келгенден баштап эле тойлорго көп барчу элем. Пайдубалын балким түз койдумбу? Бизде андай болгон жок. Эми такыр эле чырдашпай жашагандай болбойт го. Бардык жубайларда эле таарынышып кетебиз, бирок үйдөн чыкпайт. Ал төркүнүнө кетип, мен башым оогон жака барып, чоң таарыныш болуп көрө элек. Андай нерсе болбой эле койсун. Ишен деген ысмың үчүн ишеним тууралуу сурагым келди. Адамдарга бат ишенесиңби же күмөн санай берген адатың барбы? Келинчегим сен тарс эле чечип салбай көп ойлоносуң деп айтып калат. Ошондон улам менде адамдардын күмөн саноо көбүрөөк пайыз деп ойлойм. Бирок шүгүр 100% ишене турган адамдарым бар. Мага башкалар канча ишенет айта албайм. Алдымда турган ырчы жигитти өзүң жасадыңбы же чөйрө жасадыбы же устат жасадыбы? Ырчы катары бул атымды өзүм жасадым. Чөйрөнүн таасири болду, бирок өзүмдүн салымым күчтүү болду. Анткени ырларымды албай коюшкан учурлар болду. Ошентсе да мен ушул кесипти аркаласам деген каалоо аракет күч болду. Тырыштым. Анан бактыма жараша апакем ырым атымды жакшы тургузуп берди. Бирок кандай болсо да мен мурунку эле ишенмин. Элге азыраак таанымал болгонум болбосо мурункудай эле жигитмин. Атам дайым «Эй бала, жөнөкөй жүр» деп айтып турат. Сага ата-энеңдин кимисинин таасири күчтүү. Тарбияда экөөнүкү тең бирдей. Талант жагы тай жагымдан өткөн болуш керек. Ушинтип маек берсем эле атам чычалап кетет. Бирок ушундай, негизгиси экөө тең аман-эсен маңдайымда жүрсө болду. Анткени коронавирус күчөп жатканда ата-энемди ойлоп уктабай чыккан күндөр болду. Кудай сактап, орушкан жок. Ата-энелер мандайыбызда аман болсун. Маегиңе рахмат. Маалымат булагы Супер Чекит KG.